Экс-премьер-министр Сапар Исаков Ош шаарынын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаевдин уулуна өкүлата болду. ММКларга өздүк булактар билдиргендей, Кадырбаев жакында уулун үйлөнтүп, үлпөт той Бишкек шаарындагы ресторандардын биринде өткөрүлгөн. Анда уулуна мурунку өкмөт башчысы Сапар Исаков өкүлата болгону жарыяланган. Тойго Сапар Исаковдун жубайы катышкан. Белгилей кетсек, Исаков 2020 жылдын 9 июнунда 1 май райондук соту тарабынан мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоодогу коррупциялык иштери үчүн 18 жылга эркинен ажыратылган. 2020 жылдагы октябрь окуясында түрмөдөн чыгарылып, чет өлкөгө качып кеткен. Кийинчерээк ага издөө жарыяланган. Ал эми Айтмамат Кадырбаев 2014 жылдын 15 январында Ош шаарынын мэри болуп дайындалып, бул кызматты 2018 жылга чейин аркалаган. Бүгүн 2 декабрь күнү 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча ишти кароо улантылды. Анда прокурор башка айыпталуучу Алмазбек Атамбаевди мажбурлап алып келүү өтүнүчүн билдирди. Тараптардын пикирлерин уккандан кийин судья прокурордун өтүнүчүн канааттандырган. Бул соттук отурумга күч менен алып келинген соң, Атамбаев прокурордун аракетин мыйзамсыз деп баалады. Ошондой эле ал прокурор менен сотту мыйзамсыз буйруктарды аткарган уроттор деп атады. Эти уроды, зулушевы, сакеши, сами урод. Атамбаев судьянын сүйлөөсүнө мүмкүнчүлүк бербей камераны тепкилеп баштаганда аны залдан алып чыгып кетишти. Эскерте кетсек, 1 декабрда ал 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча сотко алып келинген. Бирок соттук талаптарды бузганы үчүн залдан чыгарылган. Улуттук банк өлкөдөгү валюта рыногундагы акыркы абал тууралуу социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу маалымат таратты. Анда Накталай АКШ доллары тартыш болуп жатканын, аны өлкөгө алып келүү тартиби бузулгандыгы менен түшүндүрдү. Азыркы маалда Кыргызстанда доллар муктаждыгын камсыз кылуу үчүн атайын операциялар жүрүп жатканы белгиленген. Бир нече айдан бери өлкөдө коммерциялык банктар Накталай доллар сатып алууга чектөө киргизип, банктык эсептен доллар чыгарып алууга 0,5%дан 4%га чейин комиссиялык төлөм алып жатышат. Улуттук банк мындай пайыздык төлөмдү коммерциялык банктар ички уставына жараша койгонго укугу бар экенин билдирди. 2022 жылдын январь айынан баштап коммерциялык банктар менен каржы уюмдарына 131 текшерүү жүрүп, 31 эскертүү, 60 жазуу түрүндө буйрук жана 13 сунуш көрсөтмө берилген. Улуттук банк лицензиясыз акча алмаштыргандар жоопко тартыларын эскертет. Кыргызстанда ири суммадагы соода-сатык, насыя, бизнес негизинен АКШ долларына байланган. Учурда Накталай доллар тартыштыгы, банктардагы чектөөлөр, кошумча комиссия акысы ишкерлерге кыйынчылык жаратып, айрымдардын кирешеси азайганы белгиленет. Парламент депутаты Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүнө байланыштуу маселени караган депутаттык комиссия ишин жыйынтыктап корутундусун бүгүн 1 декабрда парламент жабык талкуулады. Натыйжада кабыл алынган токтомдо министрлер кабинетинин төрагасына президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эльмира Усенованы иштен алуу маселесин кароо сунушталды. Ошондой эле иш башкармалыгынын жетекчилери Өмүрбек Бакировдун депутаттык кол тийбестигин одоно бузгандыгы белгиленип, башкы прокуратурага аларга карата жазык мыйзамдарына ылайык катуу чара көрүү тапшырмасы берилди. Бакиров кеп кабинетте эмес, депутаттын жеке иш бөлмөсүнө мыйзамсыз кирген адамда болуп жатканын айтып, токтом тууралуу сүйлөдү. Анда менин кабинетиме мыйзамсыз кирип, кагаздарымды чыгарып салган адамга укуктук баа берилсин деп жазылды. Менин иш бөлмөмдү алууга эч кимдин укугу жок. 2021 жылы декабрда келгенибизде депутаттык комиссия түзүлүп, бөлмөлөр фракция лидерлерине бөлүнүп берилген. Фракция лидерлери бизге, депутаттарга бөлүп берген. Чечим бүгүнкү күндө күчүндө. Депутат анын иш бөлмөсүнө башка депутат киргени тууралуу маалыматты төгүндөп, кабинет жабык турат. Буюмдарымдын жарымы ошол жакта. Жарымы кайсы кабинетте экенин билбейм. Азыр кесиптештеримдин иш бөлмөсүндө иштеп жатам деп айткан. Бакировдун Ак үйдүн 7-кабатындагы кызматтык бөлмөсү өткөн жумада алмашкан. Анын алдында Эльмира Усенованын колу коюлган кат жарыяланып, анда жогорку кеңештин ишин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иретке салуу максатында 7-кабаттагы 705 бөлмөнү 18 ноябрда бошотууңузду өтүнөм деп жазылган. Катта эл өкүлүнө башка бөлмө берилери да көрсөтүлгөн. Бул окуя Бакиров 17 ноябрда Кыргыз-Өзбек чегарасы талкууланып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткенден кийин болуп жатканы тууралуу комментарийлер жарыяланган.
Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 14-15 декабрда Мурас достук мелдеши өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол бирикмесинен билдиришти. Газпром спорт комплексинде жана Каба-Улук Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүчү спорттук иш-чарага 16 команда катышат. Турнирдин жоосуна ылайык командалар 4 тайпага 4 командадан бөлүнөт. Алар тайпалык баскычта бир тур ойноп, андан соң финалдык этап болот. Турнирдин максаты сергек жашоо образын жайылтуу, өлкөдө футзалды популяризациялоо жана коомдун түрдүү катмарынын өкүлдөрүнүн ортосунда достук жана расмий эмес мамилелерди өнүктүрүү деп айтылат маалыматта. Иш-чара Кыргыз футболдук союзунун жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын демилгеси менен уюштурулган. Анда өнөр адамдары, ишкерлер, депутаттар, журналисттер да катышары маалым. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев социалдык фонддун жетекчиси Бактияр Алиевди ордунда отуруу эмес, өйдө туруп трибунага келип сүйлөөсүн буйруду. Ошондой эле ал Алиевдин жаш курагын, айлык маянасын сурап, алардын жүргүзүп жаткан саясаты туура эмес экенин айтты. Бактияр Жеңишбекович, канча жаштасыз? Жеңишбек Шериматович, 44-төмүн. 44-төсүзбү? Жаш эле турбайсызбы анда? Бияка чыгыңыз трибунага. Сизден улуу өткөндө кемпировод маселесин караганда, сизден 10 жаш улуу урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич 6 саат турду трибунада. Урматтуу президентибиз айтты, отуруңуз деп. Жок, мен элдин алдында, депутаттардын алдында туруп турам деп, 6 саат туруп турду. Сиз эмне жарым саат тура албайсызбы? Бала экенсиз. Уруксат бергенден отурдум. Уруксат берсе айтпайсызбы? Мен жашпын, бул жакта депутат алдында уят туруп турайын деп. Урматтуу Бактияр Жеңишбекович, сиз канча айлык аласыз? Канча айлык аласыз? Маяна 50 000 тегерегинде. 50 000 тегерегинде. Соцфондко канча төлөйсүз? Анын 10%-ын мен айлыгыман кармап калат, 5 000 сом. Урматтуу министр, сиздерде соцфонддо адилетсиз саясат жүрөт да. Адилетсиз. Себебин айтып берейин. Пенсия көбөйгөндө учурда пенсияны чоң көлөмдө алган биздин пенсионерлердин пенсиясына 10 000, 15 000 сомго чейин кошулат. А пенсияны аз алган биздин пенсионерлерге 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Бул адилетсиз саясат. Жанагы чоң көлөмдө алган пенсия алган биздин пенсионерлер, алар баягы эле жанагы жылуу кабинетте отурган, жумшак креслода отурган биздин чиновниктер алат. Жана багы жокко дагы жок деп чортаман, кедей кембагалга, халк кошчуга дагы эле эчтеме жок. Алар 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Ошону бир адилеттүү караганга бир караса болобу? Кандай деп ойлойсуз? 10% кызматкерден кармалат, иш берүүчүдөн 17% төлөнүп берет. Жалпысынан 27% төлөнөт да. Ошондо мисалы ошол эле мугалим бүгүнкү күндө 20 000 айлык алып атса, айына мугалим 5 000 сом төлөп атса, баардыгын бириктиргенде 5 000 сом мугалим төлөп атат дейли. Ошол эле учурда бизде фермерлер бар, азыр жакшы акча таап атышат. Малын сатат, чөп сатат, коросуна эккен нерселерди сатат. Анан ошол эле учурда мугалим 5 000 төлөп атса соцфондко, ошол киши айына 7 000 сом төлөйт. Анан эмне үчүн биз көбүрөөк пенсия алып аткан мугалимдин айлыгын көтөрбөшүбүз керек дейм да. Социальный принципти биз сакташыбыз керек. Ким көбүрөөк төлөсө, ошолордун көбүрөөк көтөрүшүбүз керек. Ким аз төлөсө, алардыкына аз кошулуш керек. Биз деген социальный защита эмеспиз, биз социальный фондбуз. Страховой принципти сакташыбыз керек.